31 бөлүм. Булардын баардыгы аяктаган соң, ошол жердеги бүт ысрайылдыктар Жүйүт аймагынын шаарларына барышып, балбалдарды талкалап, Ашейра мамыларын кыйратышты. Бүт Жүйүт аймагындагы Эпрайымдын, Менашенин, Бенжаминдин жерлериндеги бутканаларды, курмандык чалынуучу жайлардын баардыгын кыйратышты. Ошондон кийин гана Ысрайыл уулдары өз үйлөрүнө, өз шаарларына кайтышты. Хиския Теңир үйүнүн дарбазасынын жанында аны мактап, даңктап, кызмат кылып туруш үчүн, тынчтык курмандыгын, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты чалып туруш үчүн лебилер менен ыйык кызмат кылуучулардын өз иштерине жараша топторго бөлүп, кезегин белгилеп койду. Падыша бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык үчүн өз малынан, Теңирдин мыйзамында жазылгандай, эртең менен жана кечинде чалына турган бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык үчүн ишемби сайын, ай жаңырган сайын, майрам сайын чалына турган бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар үчүн бөлүп койду. Ал Иерусалимде жашаган элге ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер Теңирдин мыйзамдарын так аткарыш үчүн алардын тиешелүү үлүштөрүн берип туруусун буйруду. Бул буйрук элге жарыяланганда Ысрайыл уулдары эгиндин, шараптын, майдын, балдын, ар кандай талаа өсүмдүктөрүнүн түшүмүнүн алгачкыларынан өтө көп алып келишти. Алар ушулардын 1/10 бөлүгүн алып келишти. Жүйүт аймагынын шаарларында турган ысрайылдыктар да, жүйүттөр да бодо малы менен майда малынын 1/10 бөлүгүн, өздөрүнүн Кудай Теңирине арнаган курмандыктарынын 1/10 бөлүктөрүн алып келип, дөбө-дөбө кылып үйүштү. 3-чү айда дөбө-дөбө кылып үйө баштап, 7-чи айда бүтүштү. Хиския менен төрөлөр келип, дөбө-дөбө болуп жыйылган тартууларды көрүп, Теңирге жана анын эли Ысрайылга ыраазычылык билдиришти. Хиския бул дөбө-дөбө болуп жыйылган тартуулар жөнүндө ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерден сурады. Садоктун тукумунан чыккан башкы ыйык кызмат кылуучу Азария ага мындай деп жооп берди: Теңирдин үйүнө тартууларды алып келе баштагандан тартып тойгончо жедик. Дагы көп артып калды. Анткени Теңир элине батасын берди. Артып калгандары ушунча көп болду. Хиския Теңир үйүнөн бөлмөлөрдү даярдап коюуну буйруду. Бөлмөлөр даярдалды. Ошол жерге тартууларды, курмандыктарды, ондуктарды ак ниеттүүлүк менен ташып келишти. Ошонун баардыгынын башчысы Леви Канания, экинчиси анын бир тууганы Шими болду. Канания менен анын бир тууганы Шиминин кол астындагы Жехиел, Азазия, Нахат, Асайыл, Жеримот, Жозабат, Элиел, Жисмахия, Махат жана Бенай падыша Хиския менен Кудай үйүнүн башчысы Азария тарабынан коюлган күзөтчүлөр эле. Чыгыш тараптагы дарбазачы Леви Имнанын уулу Коре элдин Кудайга өз ыктыяры менен тартуулаган, Теңирдин урматына алып келген эң маанилүү тартууларын алып берип туруу үчүн коюлду. Бир туугандарынын улуусуна болобу, кичүүсүнө болобу, бирдей таратып туруш үчүн ыйык кызмат кылуучулардын шаарларына коюлган Эден, Миниямин, Жейшуя, Шемая, Амария, Шехания анын карамагында болушту. Күн сайын Кудай үйүндө кылган кызматы, кызмат түрү, бөлүмдөрү боюнча 3 жана андан жогорку жаштагы тизмеге кирген баардык эркектерден тышкары, уруулары, кызматтары, бөлүмдөрү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы тизмеге кирген ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерге, алардын тизмеге кирген жаш балдарына, аялдарына, кыздарына, уулдарына, бүткүл жамаатка бирдей таратылды. Анткени алар өздөрүн ыйык кызматка толук арнашкан. Аруундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар үчүн алардын шаарларынын айланасындагы кыштактарга аттары аталган кишилер коюлду. Алар эркек ыйык кызмат кылуучулардын баардыгына, тизмеге кирген баардык лебилерге тиешелүү үлүшүн бөлүштүрүү үчүн коюлду. Бүт Жүйүт аймагында Хиския мына ушундай кылды. Ал өз Кудай Теңиринин алдында жакшы, адилеттүү, туура иш кылды. Ал өз Кудайы жөнүндө ойлонуп, Кудайдын үйүндө кызмат кылууга, анын мыйзамдары менен буйруктарын аткарууга бүт жүрөгү менен аракет кылып, ийгиликке жетти.